Калыстык үчүн айтып коюш керек, Москванын элчилигинде дипломатияны түшүнбөгөн маданиятсыз киргиз адистер иштейт. Карапайым мигранттар дем алышсыз иштеп, документин бүтүргөн араң бир күнгө жумушунан уруксат алып, тээ алыскы Подмосковьядан келсе, анан кел, эртең кел, теги бул обед деген шылтоолорду айтып, өздөрүн высший сорт адам көрүп көөп кетишкен. Консулский отделдеги бир жигиттин балалуу келинди ыйлатканы видеого тартып алып, интернетке киргизейин дегенде ортого киши түшүп атып өчүртүшкөн эле. Үйдө жел чыгарган көчүгүн тойдо да чыгарат болуп, булар дагы деле ошол калыбында тура. Эми болбогон жерден 22 жаштагы карапайым кыргызды каматып ийишиптир. Бул дипломаттардын милдети ошол мекендешин камалып кете турган жеринен сактап калыш керек болчу. Булар тескерисинче ушинтип өздөрү жаш жигиттин тагдырына балта чаап отурушат. Кана жанагы ойдат Орханды тапкыла дегендер. Кыргыз жигит жөн жерден камалып кетти, бирдеме деп койгула дейт Кудурет Тайчабаров өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү калтырган. Эл чындыкты билсин. Канат кайруу качан калат? Ош шаарынын шаардык кеңешине шайлоолордо ишенимди утуп чыккан биздин Кыргызстан партиясынын добуштары жокко чыккандыгы болуп көрбөгөндөй кош стандарттуулук жана адилетсиздик. Жакын жерден түзүлүп, андан мындан азган тозгон байларды чогулта калган, эптеп мандат алсак болду деп партия боло калган уюм болсо кейбейт элек. Биздин Кыргызстан мамлекеттин бюджетин майкандап чебеген. Жаңычыл аракети иши менен байган жаштардын партиясы. Ошко президент барабы, премьер барабы мактанып көзгө басчу, эгемен Кыргызстанда биринчи жолу курулган машина куруу заводун ачкан балдардын партиясы болчу. Ой чуңкур болуп ойлоп жаткан адырды. Кескелдирик мен жылан мекендеген талааны миллиондорду коротуп, тегиздеп миллиондорду коротуп, электр энергиясын, суу, жол алып барып, супер заманбап фабрика салып жаткан жигиттердин партиясы болчу. Алдыда дагы литейный завод курабыз, Баткенге, Аксыга гэстерди салабыз. Ош шаарында 50 миллион долларлык борбор Азияда аналогы жок завод курабыз деген жигиттердин партиясы болчу. Кече Баткенде кан төгүлүп, айылдар күлгө айланганда биринчилерден болуп жардам колун сунуп 20 үйдү өз каражатына куруп жаткан кайрымдуу адамдардын партиясы болчу. Кечеги союз болгондо мындай өндүрүштү өркүндөткөн жигиттерди альтернативасыз депутат кылып шайлап, күчүн мамлекетке пайдаланмак. Биздин Кыргызстан шайлоодон четтетүү менен мекен үчүн, айрыкча түйшүгү түмөн түштүктүн эли үчүн иштеп берели деген азаматтардын демине суу себилди. Жаңдан көтөрүлүп келе жаткан кыргыз өндүрүшүнүн, кыргыз инженериясынын мизи кайтарылды. Өткөн кылымда союздук республикалардын чек аралары чийилип, бирдиктүү Орто Азия республикаларга бөлүнүп жатканда, Ош шаары кыргыздардыкы болуп, Кыргызстанга киришинде тарыхый роль ойногон. Кылымдардан бери Ошко танапташ жашаган Жапалак, Озгур, Төлөйкөн, Учар, Арек, Сокулук айылдарынан чыккан мыкты балдар тизеге чабылды. Мунун өзү саясий жактан да алешем кадам. Ош тегерегинде протесттик күчтөрдүн пайда болуусу бийликке абийир алып келмек беле. Добуш сатып алуу фактылары бардык партиялар деле катталды. Калгандар тарыхта болбогондой таза шайлоо өткөрүп, бир гана биздин Кыргызстан добуш сатып алган болуп калабы? Башка партиялардан да добуш сатып алуу фактылары байма-бай чыгып жаттыгы. Эгер адилет мамиле кылабыз десе, аймактык шайлоо комиссиясы башка партияларды да четтетүүсү керек. Ош шаарынын өнүгүүсүнө жаңы дем беребиз. Жаңыча ойлонгон, жаңыча иштеген жаштарды бийликке алып келебиз десек, биздин Кыргызстан мандат алышы керек. Деги алдыга озгон, төбөсү көрүнгөн азаматтардын канатын кайрый берген адатыбыз качан калар экен? Нургазы Мусаев, Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Маликадина атасы Абдумалик Шерматов менен 11 жылдан кийин жолукту. Ырчы Маликадина атасы Абдумалик Шерматов менен жолугуп, бир туугандары менен таанышты. Экөөнүн жолугушуусун баяндаган видеону Абдумалик Шерматов YouTube каналына жарыялады. Видеодон Маликадина атасынын үйүнө барганын, бир туугандары менен таанышканын көрүүгө болот. Шерматовдун 21 жаштагы кызы Айдананын көрүстөнүнө барып, Куран багыштаганы көрсөтүлөт. Абдумалик Шерматов кубанычы ичине батпай жатканын, ал сезип жаткан бактылуулукту башкаларга дагы каалайт. Ушул жылдар аралыгында барыбыз Малика качан келет деп күтүп жүргөнбүз. Кызым келгениңе рахмат, биздин тилегибиз аткарылды, демек биздин ниет ак болгон экен дейт Шерматов. Ал эми Маликадина Инстаграмда баракчасында катталуучулардын суроолоруна жооп берип жатып, атасы менен 11 жылдан кийин жолугушуп жатканын, аларды Айдана, Шерматовдун жакында эле каза болгон кызы жолуктурганын айткан. Булак, Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Асылбек Жээнбековго боштондук. 1 май райондук сотунун жанына 200 адам чогулду. Бүгүн 27 июлда 1 май райондук сотунун жанына Асылбек Жээнбековдун тарапташтары чогулду. Бул тууралуу Тазабек басылмасы жазып чыкты. Алдын ала маалыматтар боюнча болжол менен 200 адам бар. Депутат Асылбек Жээнбеков кумтөр иши боюнча кармалган. Үстүбүздөгү жылдын 31 майында 1 май райондук соту Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулукаров УКМКнын СИЗОсуна 2 айга камакка алынган. Булак, Сокол медиа. Эл чындыкты билсин.
Грек-Рим күрөшү боюнча кыргыз балбандары Токиого жөнөп кетишти. Бүгүн 27 июлда Кыргызстан Грек-Рим күрөшү боюнча олимпиадалык курама командасы Токиого сапар алды. Бул тууралуу Жаштар иши, диний тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Маалым болгондой 1 август күнү саат 8:00 Жоломан Шаршенбеков 60 килограммда күрөшөт. 2 августта Акжол Махмутов жана Үзүр Жусупбеков беттешет. Ал эми 3 августта 87 килограмм салмак категориясында Атабек Азизбеков килемге чыгат. Грек-Рим күрөшү боюнча курама команданы башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев менен ага машыктыруучусу Улукбек Кара Чулуков жетектеп кетти. Балбандарды Манас эл аралык аэропортунан Жаштар иши, диний тарбия жана спорт агенттигинин өкүлдөрү, күрөш федерациясынын башчылары жана күйөрмандары узатышты. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Жеңиш Мулдокматов ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу маалыматты Эрлан Бекчуроев билдирди. Оппозициялык Туран партиясынын лидери Жеңиш Мулдокматов бийлик жалган жала менен мени 3 айдан ашык кармашты, туура эмес иштерин айтканым үчүн эркиндиги менен ажыратты. Бүгүн мага дагы бир ишти токушту. Ал 9 октябрда окуя боюнча шектүү катары кине коюшууда. Сурак протоколуна шектүү жөнүндө кабарламасына кол койгон жокмун. Бул бийликтин саясий чечимине макул эмесмин. Бүгүндөн баштап ачкачылык жарыялайм. Чындык үчүн күрөштө акыйкат чечим болбосо менин сөөгүм чыгат. Адилеттүү тергелишин талап кылам деген. Тактап айтсак, алгачкы козголгон кылмыш иши 2020-жылдагы 5-6 октябрдагы окуялар боюнча 264 берени болсо, бүгүн 26 июль Жеңиш Мулдокматовго тергөө тарабынан 2020-жылдын 9 октябрдагы окуялар боюнча Кыргыз Республикасынын жазуу кодексиндеги 264 беренесин массалык башаламандыкты уюштуруу 1-бөлүм боюнча шектүү жөнүндө кабарламасы берилип, дагы бир кылмыш иши козголду. Жеңиш Мулдокматов кол коюудан баш тартты. Эске салсак, оппозициялык саясатчы Жеңиш Мулдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. Алар ага былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 8 майда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жеңиш Мулдокматовду СИЗО 1 мекемесине камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратты атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ошто коронавируска чалдыккан келин курсактагы баласы менен чогуу көз жумду. Ош облустар аралык ооруканасында коронавирус илдетинен улам кош бойлуу келин көз жумду. Бул тууралуу Турмуш маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, маркум 6 айлык кош бойлуу болгон, курсактагы бала өспөй калган. Келиндин жасалма төрөттөн кийин бөйрөгү иштебей, абалы начарлап кеткен. 18 июлда Ош облустук төрөт үйүнө жаткырылып, 19 июлда Ош бириккен аймактар аралык ооруканасына которулган. Маалымат ооруканадан тастыкталды. Алардын айтымында, келин кош бойлуу кезинде коронавирус илдетине кабылган. 19 июль күнү Кадамжай районундагы Марказ айыл аймагынын 1997 туулган тургуну Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына келип түшкөн. Ал оор абалда реаниматологдордун коштоосунда которулган. Ага чейин Ош облустук төрөт үйүнө Баткен облусунда Кадамжай районуна келип жаткан. 11 июлда келин ичи ооруп, кан аралаш суюктук менен Кадамжай аймактык ооруканасына келген. Алгачкы медициналык кароодон өткөргөн учурда 26-27 апталык боюнда бар экени аныкталган. УЗИден өткөргөндө боюндагы түйүлдүк өөрчүбөй калган белгилүү болгон. Бала курсагында өспөй чарчап калган. Ага гемографиялык шок, бул дененин курч кан жоготуусу менен байланышкан критикалык абалы, макро жана микроциркуляция кризиси, көптөгөн органдардын синдрому жана полисистемалык жетишсиздик жана төрөттөн кийин бөйрөктөрдүн иштен чыгышы деген диагноз коюлган. Бейтапка экинчи жолу операция жасалган. Бир нече күндөн кийин жатын алууга туура келди. Бейтаптын бөйрөктөрү да иштебей, буга чейин гемодализ алып жүргөн экен. 23 июлда бейтаптын деми кысылып, жөтөлүп, дене табы көтөрүлө баштады. Биз тез арада рентген жасап, ПЦР анализ алып текшергенде коронавирус жуктуруп, эки тараптуу пневмонияга чалдыкканы аныкталды. Келин 25 июлда каза тапты. Өлүмгө ушул диагноздор себеп болду деп билдиришти ооруканадан. Булак кабарчы KG. Эл чындыкты билсин. Олимпиада жүзөөчү Золоев 3 эскертүү менен россиялык балбанга утулду. Балбандар 16 бир этапта кез келишти. Муну менен кыргызстандык балбан Владимир Золоев Олимпиададагы мелдешин токтотту. Кыргызстандык жүзөөчү Владимир Золоев Олимпиада 2020 мелдешиндеги алгачкы күрөшүндө жеңилип калды. Ал 81 килограмм салмак категориясындагы россиялык Алан Хубецов менен таймашкан. Негизги бөлүктө кыргызстандык спортчуга эки шидо пассивдүүлүк үчүн эскертүү берилди. Бетеш Голден Скорго 1 упайга же 1 эскертүүгө чейинки кошумча бөлүк өттү.
өттү. Кошумча таймда монголиялык Калыс Зулоевка 3-чү эскертүүнү берип, натыйжада жеңиш россиялык спортчуга ыйгарылды. Эрежеге ылайык таймашта берилген 3 шидодон кийин атаандашына автоматтык түрдө жеңиш ыйгарылат. Балбандар 16-1 этапта күрөшкөн. Муну менен Кыргызстандын дзюдочусу Владимир Золоев олимпиададагы мелдешин токтотту. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Рахмондун карындашы каза болгонду тажик саламаттыкты сактоо министри сабалган. Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун 3 жээни дарыгерлерди, атка минерлерди жана саламаттыкты сактоо министрин каттуу сабаган. Бул тууралуу Озодия радиосу саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрликтериндеги 2 башка ишеничтүү булактарына шилтеме кылып кабарлады. Маалыматка караганда окуя 20-июль күнү кечинде президенттин бир тууган карындашы Курбонби Рахмонова көз жумкандан кийин болгон. Ур Токмоктун саламаттыкты сактоо министри Жамолидин Абдулзода жана президенттик аппараттын медициналык борборунун башчысы Холмахмад Рахимзода олуттуу жаракат алганы кабарланды. Бийлик министрдин жана башка дарыгерлердин сабалышы боюнча расмий комментарий берилек. Тажик президенти Эмомали Рахмондун бир тууган карындашы Курбонби Рахмонова 20-июлда 64 жаш курагында президенттик аппараттын медициналык борборунда коронавируска каршы дарылоо учурунда көз жумган. Маалымат булактарынын кабарлашынча, тажик президент карындашын дарылоо үчүн Германиядан, Орусиядан жана Өзбекстандан тажрыйбалуу адис дарыгерлер чакыртылган. Чет элдик адистер бейтапты тажик дарыгерлер туура эмес дарылаганын белгилешкен. Мындай тыянак президенттин жийиндеринин ачуусун келтирип, алар апасы кайтыш болгон күнү кечинде аны караган дарыгерлерди, анда турган медик атка минерлерди жана министрди кошуп сабашкан. Рахмондун жийиндери Фахриддин Фарух жана Зиодали Сафаровдарды тынчтандырууга президенттин тууну уулу Рустам Эмомалини алып келишкен. Булактардын маалыматы боюнча сабалгандардын ичинен министр Жамолидин Абдулзода эң көп жабыркаган. Булак Вечерний Бишкек.